Кыргызстанда өндүрүлгөн жана сырттан ташылып келген күйүүчү майлар маркеленет. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевдин маалыматында өлкөдөгү бардык май коюучу жайлар 1-августтан тарта атайын молекулярдык суюктук кошулмасы бар бензин менен дизель отундарын сатып башташы мүмкүн. Маркеленбегендерин сатууга 1-сентябрдан баштап тыюу салуу сунушталууда. Ыкма күйүүчү майларды ат кесилик жол менен ташып келип сатуунун алдын алат. Талкуу учурунда ишкерлер мөөнөтүн жылдырууну суранышкан. Бизнесмендердин өтүнүчү эске алынып, маркеленген күйүүчү майлар октябрь айынан баштап сатылмай болду. Ал эми маркелөөсү жокторуна кийинки жылдан баштап тыюу салынат. 2022 жылы ЕЭП өлкөлөрүнүн импорттолуучу мунай заттарынан акциз салыгы 2021 жылга салыштырмалуу республиканын ички рыногундагы керектөө көлөмү өзгөртүлбөгөнүнө карабастан 7,3% азайган. Бул ушул контрабанданын кесепетинен деп эсептейбиз. Анткени жылдан биздин экономикабыз өскөн сайын негизи керектүүлөөчү заттар мындан да өсүү темптерин көрсөтмөкчү. Ошол контрабандага каршы маркировкасын киргизүүгө бирден бир ыкмалардын бири ошол молекулярдык шаймандарды колдонуу менен жана бензиндин өңү түзүн маркалаган принциптерин киргизип жатабыз. Күйүүчү майларды маркелөө менен катар жылуулоочу курулуш материалдарын өзүбүздөн өндүрүү да пландалууда. Ал үчүн базалит булаларын жана башка материалдарды иштетүүнү өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программа иштелип чыкты. 6 жылга пландалган долбоор 3 этапта ишке ашат. Негизи 5 артыкчылыктары белгиленген. Базалит сырьёсунун базасын даярдоо жана өздөштүрүү, толук өндүрүштүк циклдердин биринчи заводдордун түзүлүшү, жогорку технологиялуу базалит продукциясын өндүрүү, 4-чү чөйрө шарттарын камсыз кылуу жана ченемдик укуктук базаны чыңдоо. Андан тышкары потенциалдарды, компетенцияларды жана экспертизаларды жогорулатуу. Министрлик кабинетинин кезектеги жыйынында банктардын, төлөм уюмдарынын жана бул багытта иш алып барган операторлор салык кызматына маалымат берип туруу боюнча токтом долбоору дагы сунушталды. Ошондой эле каралган маселелердин арасында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөттөрүнүн ортосунда туризм жаатында кызматташуу боюнча да токтом долбоору бар. Убагында бүтүрбөсө, эчтеке кыймылдабаса, аракет кылбаса, анда жокко чыгар. Жыйында чүйдүн күнтү айлына мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү ишкана куруу үчүн 1,5 гектар жер бөлүп берилүүдө. Ал үчүн айыл чарба багытынан өнөр жай куруу категориясына которуу боюнча токтом долбоору даярдалган. Айдоо жерин трансформациялоо менен 25 миллион АКШ доллар көлөмүндө инвестиция тартылат. Ушундай эле мамлекеттик менчигинде турган жерди трансформациялоо боюнча дагы токтом долбоору сунушталды. Дайыр токтом долбоор кабыл алынып атат. Бул Баткен облусунун Баткен районунда жер тилкеси 60 гектар жерди түзөт. Бул мамлекеттик менчикте турган жерлер. Бул айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан калктуу конуштар категориясына которулуп атат. Баткен районунун 288 жаран турак жай курууга жер тилкесин алат буюрса. Баткенде жашагандарга жерди кененирээк бериш керек. 10 сотук бериш керек. Семьясы менен барып тургандай кылып. Көбүрөөк ошондой белгиле. Жаштарга өзгөчө ошол жакта кетип калбай жашай турган. Жыйында Минкап башчысы инвесторлор менен түзүлүп жаткан келишимдерге дыкат көңүл бурууну тапшырды. Болбосо бизнес баштайм деп жер бөлдүрүп алып, натыйжа көрсөтпөй жөн эле басып жаткан учурларды эске салды. Бүт инвест соглашениялардын баарында сроктор болсун. Ошо сроктор бүткөндө автоматически эгерде бүтүрбөсө, айткан сөзүнө турушпаса, мындай жерлердин баарын Данияр Жолдошевич атайын эмеге киргизиңиз. Бүт инвест соглашениялардын баарында саясатта ушундай болот. Келет, предлагает, да, биз жерди берели, шарттын баарын түзөлү. 1 жылдын ичинде эмне кылыш керек алар? ТОлорун бериш керек, геологический изысканияларын бүтүрүш керек. Андан кийин финансовый источнигин табыш керек. Жокпу, всё, бүт баары аннулируется. Без суда и следствия. А то инвестиционный соглашениянын баарын биз түзөбүз. Алар эчтеке аткарбайт, анан кайра эле сотко барып эле жүрөбүз да. Келгенде эле инвестордун баары. Министрлик кабинетинин кезектеги жыйынында 22 маселе каралды. Анын негизгилери катары билим берүү, инвестиция тартуу жана жаратылышты коргоо, салыктык төлөмдөргө байланышкан токтом долбоорлору сунушталды. Алардын басымдуусу бир добуштан колдоо тапса, айрымдары толук иштелип чыкпагандыктан артка кайтарылды. Дүйшөн Шаршембеков, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.